бүгін түнү менен болгон жанагы соцсеттердеги чыгып аткан мен атайын Малайзиядан Мадымаровго каршы көрсөтмө берген кишидей кылып көрсөтүп аткан пиар боюнча түшүндүрмө берип коеюн дедим. Мындан 2 жыл мурда Адахан мырзанын мени элчиликке сатылып кетти деген сөзү боюнча АК престе видео конференцияда ага жооп берген айткан сөзүмдү 2 жылдан бери Адаханга каршы саясатта пайдаланып жүрүшөт. Үскүлөп, кескилеп. Эми мына кече күнү ошол YouTube'дагы ошол сөзүңүздү тактап коелу деген тергөөчүлөргө мен макул тактаса тактап коелу деген сөзүмдү кайрадан Адахан мырза дагы бийлиги дагы ошону саясат кылып атат. Мен Малайзиядан Адаханга көрсөтмө берген киши келгендей кылып. Мекендештер, мен ал үчүн келген жокмун. Мени өткөн жылдын декабрь айында Ген прокуратура июнь окуясы боюнча чакырган. Мен бирок ыңгайлуу момент болгондо барам, ошондо сурагыла деп мына азыр ушул убакка келдим. Мен башка кызматтык иш сапар менен келдим Кыргызстанга. Ошол учурдан пайдаланып мени сурак кылышып атат 3 күндөн бери. Мен Адаханга көрсөтмө берейин деп келген жокмун. Алар мен ушул жердегенди билип, ошол YouTube'дагы 2 жылдан бери ойнотулуп жүргөн нерсени тактап коелу деди. Эми ошону дагы кайрадан тергөө ишинде тактап атат. Урматтуу камчыным, Адахан иним. 1 жыл мурда Баткен окуясын ошол чек ара сырын сактап аргара чыгарган чырыңарды эми тергөөдүн сырын бузуп элдин башына отуруп да чыргылалы деп атасыңарбы? Сурак кылганыңда, сурак бергениңдагы мыйзамды сактап, тергөөнүн купуялуулугун сактап, элдин башын оорутпай жөн бербейсиңерби? Жөн жүргүзбөйсүңерби? Ал эми мекендештериме кайрылып, силер туура түшүнгүлө. Мен эч качан Адаханга каршы көрсөтмө да берген жокмун, Адахан үчүн чакырылган да жокмун. Адахан мындай пиарыңды токтот. Өтүнөм силерден.